Салам достор, кайрадан ата эне болуу жөнүндө темага кайрыла турган болсок, бүгүнкү күндө биздин видеолордун комментарийине көптөгөн апалар жазат: балдарыма кыйкырып алып эле, ана кайра өзүмдү күнөөлөп отуруп калам, балдарымды уруп жиберем, балдарымды тилдеп жиберем деген көптөгөн комментарийлер келет. Ошого жооп катары деги эле балдарга кантип кыйкырбай койсо болот, кыйкырбай жашоого мүмкүнбү? Мына ушул жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Эң эле биринчи бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Балдарга кыйкырып жатсак, кеп проблема күнөө балдарда эмес, күнөө өзүбүздө. Демек, биринчи кадам күнөө өзүбүздө экенин моюнга алып, жана мени эмне кыйкыртып атат талдоо, анализ кылуу. Бир нече себептерин атап өтөйүн. Балким кайсы бир себебинен өзүңүздү көрөсүз дагы, анан чыгуу жолун табасыз. Эң биринчи себеби бул таарыныч. Балаңыздын тил албастыгын, сиздин сөзүңүзгө баш ийбестигин сиз өзүңүзгө карай кабыл алып, таарынып жана жан дүйнөңүздү жаралайсыз анын тил албастыгы менен. Ал жерде сизде мындай ойлор кетет да: мага ушундай мамиле кылабы? Мени таптакыр сыйлабайт. Ага баары бир деген ойлор болуп атса, демек сизди көбүрөөк таарыныч жетектеп атат да, ошонун себебинен сиз балаңызга катуу үн чыгарып атасыз. Бул учурда эмне кылыш керек? Бул учурда сиз балаңызды терең тааныганга, курактык психологияны окуганга аракет кылыңыз. Мисалы, кайсы жашта бала кандай иш аракеттерди кылат? Мисалы, 3 жашта негативизм деген нерсе бар. Бала баардыгын тескери кылат. Ойно десең ойнобойт, укта десең уктабайт, уктаба десең уктайт дегендей. Башкача айтканда, анан дагы бир курак бар: мен өзүм. Кыскасы, бул жерде сиз баардыгын өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын кабыл албай, мени сыйлабастыктан ушинтип атат, мен буга баары бирмин деген ойлорду четке жылдырып туруп, балаңызды көбүрөөк тааныганга аракет кылыңыз. Анан өзүңүзгө кайталаңыз: балам азыр кичинекей, ал менин жардамыма муктаж. Мен 35-темин, балам 15-те, мисалы, же болбосо мен 35-темин, балам араң эле 5-те деген сыяктуу өзүңүздүн балаңыз жөнүндөгү ички диалогуңузду оңдоңуз. Андан кийин экинчи себеп балаңызга кыйкырып атканыңыздын бул сизде ресурстун төгөнгөндөгүсү да. Ресурс жок сизде. Мисалы, сиз ошол учурда же чарчап турасыз, же кайсы бир маселе жашооңузда жүрөгүңүздү кыжалат кылып турат, же болбосо кадимки эле ачкы болуп атасыз. Кээде ушул факторлор дагы биздин балдарыбызга үн көтөрүүгө түрткү болот да. Бул учурда сизде кандай сезимдер орун алышы мүмкүн? Таптакыр күчүңүз жоктой, алсыроо. Ушул менин башыма түшкөн бала эмес эле, башыма түшкөн бале болду го. Бул мени өлтүрмөй болду, деги чыдабай калдым деген сезимдер жана ойлор болуп атса, анда сиздеги ресурстун төгөнгөнүнөн кабар берет. Демек, бул учурда эмне кылышыңыз керек? Өзүңүздү аяп, өзүңүзгө кам көрүп, эмнеден ресурсуңуз толсо, эмнеден энергия алсаңыз кайра ошол нерсеге багыт алып, кыскасы жайлап эс алганга аракет кылыңыз жана жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз. Мындайча айтканда, менин чарчоомо балам күнөө эле эмес, мен чарчап атам, демек мен өзүмдүн чарчоомду жазышым керек деген нерсени эске алыңыз. Кийинки үчүнчү себеп бул өзүбүздү коргоо. Негизи эле ар бир адамда өзүн коргоо механизмдери бар да. Ошол сыяктуу эле аталарда да, апаларда да бул нерсе иштеп кетет. Бул жерде биз тил албастыкты биздин авторитетке доо кетирип аткандай кабыл алабыз да балдарыбыздын. Биз ал жерде мындайча балдарыбызга үн көтөрүп сүйлөй баштайбыз: азыр сен ушуну кылбасаң, өпкөңдү үзөм, шыйраңды сындырам. Же болбосо бүгүн сен компьютер ойнобойсуң. Мындайча айтканда ата-энелик авторитетти мындай үстөмдүк кылып, туура эмес колдонууну байкап аткан болсоңуз, ошонун айынан кыйкырып аткан болсоңуз, демек сиз өзүңүздү коргоп атасыз бул жерде. Эмне кылыш керек? Бул жерде өзүңүздү тынчтандырып, тынч гана, бирок ишенимдүү үн менен, көз карашыңызды дагы ишенимдүү, олуттуу карап туруп, балаңызга так чектерди коюп берүү. Бул жер болот, бул жерде болбойт деген сыяктуу. Анан жок деген сөздү мындай кыжырданып, алардын үрөйүн учурчудай эмес, мындай мээримге толуп айтса болот: балам, жок,
болбойт деген сыяктуу да. Биз көбүнчө жок деген тыюу салууларды айтканда сөзсүз түрдө тон, денебиздин тили ушунчалык коркунучтуу болот да. Демек бул нерсеге дагы көңүл бурабыз. Анан биз өзүбүздүн ата-энелик авторитетибизди мындай жолдор менен эмес, үстөмдүк кылуу менен эмес, башка ата-энелик мээрим төгүү аркылуу, балдар менен жакындашуу аркылуу курууга аракет кылабыз. Андан кийинки себеп бул кадимки эле коркунуч. Бул жерде биз өзүбүздү ата-эне катары өзүбүзгө карата ишеним жок жана биздин балдарыбыздын терс жүрүм-турумдары биздеги мен жаман ата-энемин, ошон үчүн балам ушундай иш-аракет кылып атат деген калп ынанымдар бизди көбүрөөк жетектейт да. Бул жерде элге уят болуп атасың, элдин баары сени карап турат, же болбосо мени уят кылба, оозуңду жап деп атам, ыйлаба, токтот деп анан жулкулдатып, дагы башка бир иш-аракеттерге барып жиберишибиз мүмкүн. Бул учурда кандай коррекцияны сунуш кылмакчымын? Бул жерде эгер кайсы бир коомдо, көбүнчө балдар бир чөйрөдө, коомдо, коноктордун көзүнчө ушул нерселерди кылышат. Демек ошол жерден балаңызды акырын жетелеп алып, ачууга алдырбай эле сүйлөшө турган башка бөлмөгө чыгып кетиңиз дагы. Ал жакта бала менен ошол кырдаалды акырын талкууласаңыз болот. Анан сөзсүз түрдө ата-эне катары деги эле ата-эне болууга үйрөнүш керек. Тренингдер аркылуу, лекциялар аркылуу, китеп окуңуз. Мына биздин АХКЖде эң сонун менин кесиптешимдин осознанное родительство кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы мыкты тренинги бар. Мисалы ошол жакка келип туруп, өзүңүздүн эмоцияларыңызды кантип башкарсаңыз болот, өзүңүздөгү комплекстер менен кантип иштеш керек, бала менен болуп аткан конфликттин себептери эмне, баардыгын анализ кылып айтор аягында, билбейм, бул тренингке катышкандар чындыгында аябай суктанып, жөн эле жашоосу 100%га өзгөргөнүн айтып кетишет да. Демек сизге дагы ушундай сонун мүмкүнчүлүк бар. Анан жашооңузду өз колуңузга алыңыз, эмоцияларыңызды өзүңүз башкарыңыз. Негизи тарбияда көбүрөөк коркунучту эмес, сүйүүнү колдонгонго аракет кылыңыз. Анткени баары бир сүйүү көбүрөөк жакшы таасир берет. Кийинки себеп биздин кыйкырып жатканыбызга бул стресс. Биз ушунчалык сиркебиз суу көтөрбөй, эчтекени жактырбай, ачууланып атабыз. Анткени жашообузда, балабыздан сырткары жумушубузда көп стресстик абалдар бар, күйөөбүз менен болгон мамиледе, кайын журт. Анан ошонун баарын биз баладан чыгарабыз. Анткени бала алсыз да. Бул жерде бизде кандай сөздөр кетет көбүнчө? Сен мени жеткирдиң, же болбосо сен мени тажаттың, деги жок болуп кетчи, жоголуп кетчи, жайыма койчу, жана бутума чалынып эмне болуп атасың, ары турчу деген сөздөр болуп атса, демек сиз көбүрөөк стресс абалындасыз. Демек бул жерде сизге сунуш кылынат баардык иштериңизди жыйыштыра туруп эс алуу. Кадимкидей физикалык жактан денеңиз чыңалып турган сезип атсаңыз, демек денеңизди жайлата турган, денеңизди бошото турган нерселерди кылуу, көнүгүүлөрдү жана башка нерселер. Үй түйшүктөрүн четке жылдыра туруу, жумушуңузда да жумушуңуздагы түйшүктү азайтуу, анан өзүңүздүн күнүңүздү пландаштыруу дагы жакшы жардам берет. Мисалы өтө маанилүү эмес иштерди четке жылдыра туруу, маанилүүрөөгүн жасоо, мындайча айтканда өзүңүздү жүктөн бир аз ийниңизге мындай оор болуп аткан жүктү азайтышыңыз керек экен да. Андан кийинки себеп уялуу сезими дагы бизди балдарыбызга үн көтөрүүгө түртөт. Мисалы балдарыбыздын кандайдыр бир иш-аракети үчүн аябай уялып атсак, анан өзүбүздү күнөөлүү сезип атканда биз көбүрөөк ошол нерсени кыйкырык менен, ажаандык менен чыгарабыз да. Ал жерде уятың барбы, уялсаң боло, токтотчу, озондобой, оозуңду жапчы, же болбосо ушундай чоң болуп алып дагы ыйлайсыңбы? Чоң балдар ыйлабайт. Эмнеге сен эжеңдей болуп өзүңдү жакшы алып жүрө албайсың, деги тентек кылбай отура аласыңбы деген сөздөр коштолот көбүнчө бизди уялуу башкарганда. Бул учурда эмне кылышыбыз керек? Балдарыбыздын кылып аткан кандайдыр бир биз үчүн ушунча уят деп сезилип аткан иш-аракеттерин уят эмес экенин моюнга алуу. Анткени бала сиз балалык кезиңизди эстеп көрсөңүз, мисалы балаңыз кылып аткан нерсени сиз кылган жок белеңиз. Кээде биз асмандан ушул боюнча түшүп калгандай болуп эле өзүбүз бир жеткен деңгээлди кичинекей балабыздан талап кылганга дагы мындай машпыз да. Ошондуктан бала кезиңизди эстеңиз дагы, бул жерде эч кандай трагедия жок. Ар бир бала кылат.
кылбаган бала жок деген нерсени эске алыңыз. Анан дайыма баланын али бала экенин унутпаңыз. Бала дагы деле сизге муктаж экенин, сиздин жардамыңыз ага керек экенин унутпаңыз. Баланын ордуна өзүңүздү койгондо, мындайча айтканда, бул али бала деген нерсе дагы сизди өзүңүздү кармаганга жакшы жардам берет. Балага көбүрөөк жан тартып, ага кам көрүңүз бул учурда. Анан дагы бир себеби балдарга кыйкырганыбыздын бул аябай жогорку деңгээлдеги балабыздан бир нерселерди күтүп алуу. Жогорку деңгээлдеги күтүүлөр десек болобу же. Бул учурда жалкоолонбочу балам, туруп жазап кой, эчтеке болуп кетпейсиң. Сен мындан да көбүрөөк кыла алмаксың негизи, мындай көңүлдөнбөй эле жазап койдуң окшойт. Сен башкача деле болсоң болмок деген сыяктуу эскертүүлөрдү берип атсаңыз, балдарыңызга же ыйлак деп атсаңыз, анда мисалы карасаңыз бул жерде эмне катылып жатат? Ыйлак, суроо, сиз ыйлабайсызбы? Сиз ошондо баладан ыйлаба дегендей мүмкүн эмес болгон талапты коюп атасыз да балага. Же болбосо жалкоолонбочу, тур кыймылда дегенде, мисалы биз чоңдор өзүбүздүн жалкообуз кармаганда биз жөн эле барып туруп жатып алабыз да, эми идиш жууа эле коеюнчу, эртең пылесостойм деп, эмне үчүн, эмнегедир балдарды биз мажбурлайбыз да. Ошол себептен мисалы мен кээде кызым идиш жуугум келбей атат деген идиш жууганга болгон каалоосунун жоктугун айтканда, мен ичимде өзүмдү токтотуп, бул деле адам, бул деле робот эмес, мында деле идиш жуугусу келбеген абал болот. Тура эчтеке эмес, эртең жууп коебуз, раковинага таштап кой. Бул жерде сен жалкоосуң, сен мени ойлобойсуң, мен чарчап келсем идиш жууп койбосоң бирдеке болуп кетесиңби деген сөздөрдүн эч кандай кереги жок. Балдарыбыздын алар дагы инсан экендигин, алар дагы чарчайт, алар дагы каалоосу жоголот экенин эске алып, сезимдери менен эсептешкенибиз жакшы. Анан туура күтүүлөрдү күтөлү. Эми акыркысы сизге тапшырмам. Ушул мен жогоруда атап кеткен белгилерди, эмне үчүн кыйкырып атканыңызды атап кеткен себептердин кайсынысы сизде бар экенин аныктап көрүңүз. Ал үчүн акыркы жашооңузда балаңыз менен болгон келишпестикти эстеңиз дагы, ошол учурда ага кыйкырууга сизге эмне түрткөнүн анализ кылып көрүңүз. Мен санап кеткен себептердин сөзсүз түрдө бирөө же экөө чыгышы мүмкүн. Бул нерсени төмөндө комментарийге калтырсаңыз болот. Анан чыгуу жолдорун дагы бир сыйра угуп туруп жашооңузга киргизе баштаңыз. Сизге ийгилик.